Туура эл болгондон кийин элдин арасына ар түрдүү адамдар чыгат экен. Жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Бирок ошолордун кайсыл бир деңгээлде азайтышыбыз керек. Битип койбош керек. Кандай жашаса ошондой жашасын. Эмне болсо ошо болсун. Ичкенин иче берсин, чеккенин чеге берсин. Баласын уруп коебу, союп коебу, аялын кууп чыгабы, же башка бир кыз келиндерди зордоп коебу, унчукпай карап отура бербестен ошолорго каттуу чараларды көрүшүбүз керек. Мыйзамда белгиленген мыйзамдын чегиндеги каттуу чараларды көрсөк эле кайсыл бир деңгээлде ушул маселе азаят туугандар. Ушуга каттуу көңүл бурушуңарды мен силерден өтүнүп кетемин. Жана бир жагынан, экинчи жагынан талап коемун. Бул урматтуу президентибиздин баарыбыздын алдына, күч структураларынын алдына койгон талабы ушундай. Мына кече курултайда президентибиздин айтканын уктуңар да, туурабы? Эмне деп айтты президент? Ар бир адамыбыздын, ар бир биздин гражданыбыздын укуктары корголуш керек. Ошондуктан мына биз форма кийип, ошондуктан күч структурасы болуп, ошондуктан бардыгыбыз мына чогулуп алып туруп жүрөбүз ушул жерде. Бирок адамдарыбыздын, өзүбүздүн адамдардын укугун коргой албай атабыз. Мындан ары ушул маселеге каттуу көңүл бурушубуз керек. Милиция кызматкерлери, уктуңузбу? Милиция кызматкерлери, айрыкча силерде мына өздүк курам көп, Кудайга шүгүр. Бардыгына шарттар түзүлгөн. Участковыйларыңар бар. Ар бир райондордо роудлар бар. Алардын личный состав бар. Туурабы? Ар бир район, ар бир поселокто участковыйлар бар. Иштеткиле ошолорду. Айлыктарды көтөрүп бердик. Мына жанагы штаттарын көбөйтүп бердик. Бүт керектүү нерселерди жасап берип атабыз. Демек иштешиңер керек. Эгер мындан ары иш болбой турган болсо, мындан ары дагы ушундай шалакылык боло турган болсо, анда биз силерге, укук коргоо органдарына, Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин кызматкерлерине, прокуратура орган кызматкерлерине чара көрө баштайбыз. Себеби ансыз болбойт. Бардыгыбыз жоопкерчиликтүү болушубуз керек.